Эми жылы 11-класста дагы ошол жака барышса, биринчи деген орундарды ээлеп келет деп биз толук ишенебиз. Ошол эмне дейм, бул силерге дөөлөт, адамга дөөлөт берилет. Силерге үчөөңөргө дөөлөт берилди. Эми ушул дөөлөттү көтөрө билиш керек да. Ошондо көтөргөндө сага дагы берет да. Жок, ал дөөлөттү көтөрө албасаңар балдар, ал дөөлөттөн бат эле колду жууп аласыңар да. Ошол үчүн тартибиңерди оңдогула, ошо инилериңерге, байкелериңерге, эжекелериңерге үлгү боло турган бир эле спорт жактан эмес, өзүңөрдүн адамгерчилик жактан, окуу жактан да өзгөчөлүктөрүбүздү баарыбыз көрсөтүшүбүз керек. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жерде өнүгүүнүн өкүлдөрү туруп, Мелис агай менен Руслан агайга, Казым Берекеге суранып кетет элем. Бир эле спорт тармагындагы эле балдарды ушундай мүмкүнчүлүк берип, ушундай конверттер менен келип, ушундай азыркыдай уюштуруу бербей, жана Бактияр агай белгилеп кеткендей, китеп окуу боюнча да мындай жардам берип, андан тышкары олимпиадалардан утуп келсе, аларга өзүнчө ушундай чогуу иш кылып, бул деген эмеде жана орусча внимание деп коет го, көңүл буруу. Ошо көңүл бурсак бизде окуучуларга ушундай түркүнчүк болсо, берде мен бүттүгө бүт жактан мээнеткеч балдар тур да, жакшы балдар тур да. Мына ошолорду өстүрүп өнүктүрүп алайык. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат, биздин келгениңизге.